Кыргыз улуттук драма театры 95-сезондун ачылышына даярдык көрүүдө. Бул театрдын сахнасы пандемия башталгандан бери 2 жыл бою көрүүчүлөрү жок томсоруп турду. Эми анын баары артта калды. Театрдын жаңы сезонунун ачылышына өлкө президенти өзү келип катыша турган болууда. 27-синен башталсак, апрель айы толугу менен бүт бардык спектакльдерибизди элге тартуулап чыгабыз. Апрелдин аягына чейин репертуар түзүлгөн. Аны массалык маалымат каражаттары аркылуу эл журт менен көрүүчүлөрүбүз менен кабарлашып маалымат берип турабыз. Буюрса токтобой мындан ары жайы менен жайга чейин иштеп кете турган жердебиз. Башыңга я чабасың ток дегенде өзүм токтоп калам. Театрдын артисттери Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде Төлгө аттуу спектакльге репетиция кылууда. Бул спектакль 40 жыл бою ушул театрдын сахнасынан түшпөй келүүдө. Бүгүнкү заманбап технологияны пайдаланып, балким бир сыйра саресеп салып, ошол каармандардын ички ой тилектерине, изги бир ниеттерине, анан бир топ каармандарды алмаштыруу менен жаңы бир спектакль жасап, ошол элге тартууласакпы деп турабыз. Анын үстүнө музыкасынан бери, кийимдеринен бери баардыгын тең жаңырттык. Жасалгасы булардын баары тең башка тартипте, башка түкшүмөлдө жасалды десем болот да. Акыры муну баарын жүрөгүм сезген. Бул улуттук башкы театрдын 95 жылдык тарыхы бар. Театрлардын флагманы эсептелет. Репертуарында 40-ка жакын спектакль бар. 2019 жылы мамлекет каражат бөлүп, театр капиталдык ремонттон өттү. Жарык берүү, орундуктар, жылытуу системасы баары толугу менен жаңыланды. Театрда актер, художник, сүрөтчүлөр, режиссерлор биригип 80дей киши иштейт. Айлыктын аздыгынан улам таланттуу жаштардын чет жакка кетип жаткандары да бар. Эми бул жагынан дагы жакшы кабар айтылды. 1 апрелден тарта маданият ишмерлеринин, анын ичинде улуттук театрдын артисттеринин дагы айлыгы кеминде 50%га жогорулай турганы жарыя болду.